Чё за лев этот тигр? Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жана Питер шаарындагы жердештери. Кирди чыкты Казакстанга через Самара шаары, аэропорт же поезд аркылуу келсеңиздер болот. Өзүбүз тосуп, границага алып барып келебиз. Кайра узатып дагы коебуз. ЖД вокзал аэропорттон тосуп алабыз. Стаж 10 жылдык водительдер каттайбыз. 8906 125 26 66 номерине чалып келсеңиздер болот. Москвадан учуп барып, границага печать бастырып, кайра Москвага жеткенге 18 саат же 20 саат убактыңыздар кетет. Билет алганыңыздардан көз каранды. Эч ойлонбостон төмөндөгү номерлерге байланышыңыздар. Үсөн мырза кызматыңыздарда. Ууруну карак журган көрүнүш. Кылмышкер Асыл Талипованы кымбат коттедждерге сындырган бет тырмаган блогер. Бул бой Токой бала Баатыр чала блогер. Улукман Айдарали Сүйөркулов 16/1 дарегиндеги бизнес борборду батир катары сатып жиберип, эл менен кошо иорданиялык инвесторлорду алдап кеткен Асыл Талипованы Ысык көлдүн жээгинен эң кымбат коттедждерге сындырган жигит. Өздүк маалымат булактары билдиргендей, блогер Улукман Айдарали Сүйөркулов 16/1деги бутиктерди батир катары саткан Асыл Талипованы коркутуп кирет. Бизнес борбордун мыйзамсыз сатылгандыгын эл журтка жарыялайм деп жар салып, телефонун көтөрүп, анын артынан түшүп жүрүп алат. Айласы кеткен Асыл Талипова акыр аягы чала блогерге көл жээгиндеги кымбат коттедждеринин бирин берип кутулат. Ушуну менен Улукман Айдаралинин оозу жабылат. Публикада болсо Талипованын блогер адвокатына айланат да калат. Ал эми подарка мүлктү Улукман Баатыр атасы Кутбидин уулу Айдаралиге каттатып коет. Бул ач кыйкырык салган блогердин оозун жапкан коттедждин каттоо номери, ал эми бул болсо ошол кымбат коттедждин видеосу. Уагында бир коттедж менен оозу майланган Улукман азыр телефонун көтөрүп Сүйөркулов 16/1деги ызы чууда элге күйүмүш болуп чырылдап жүрөт. Албетте аны чырылдаткан чындыгында бул бутик батирлер эмес. Асыл Талипова берген коттеджди актоо жана элге жамынып кызматын адалдоо аракети десек болот. Улукман Айдарали өзүн сабатсыз, сөз жебес адам катары алып жүргөндөй, анын ишине көз салсак чыныгы чыгымчыл, манипулятор экени байкалат. Буга чейин ар кайсы мамлекеттик кызматтардын ишин негизсиз сындап, телефонго тартып, ызы-чуу салып, коомчулуктун көңүлүн өзүнө бургусу келип жүргөн. Патрулдун куна эч кандай технический нормага соответствовать этпейт. Эмнеси менен? Чырактар менен. Азыр болсо Сүйөркулов 16/1де алданып калган элди да ары-бери сүйрөп, башын айлантып, акыйкат издемиш болуп айланчыктап жүрөт. Албетте муну ал бекер жасабайт. Орусча айтканда, заслугасын убагында алып койгон. Алдамчы Асыл Талипова Улукман сыяктуу бет тырмоочторду ар кандай жолдор менен сатып алып койгон. Бирөөнө баттир белек кылса, башкасына мүлктү ит арзан саткан. Баягы шугулдатып 23 миңден 20 миңден ушинтип баягы сиз кандай келип сүйлөшөсүз, ошого карата уруп жүргөн да арзан кылып элечи. Камера алдында ылайыктап артист болгон Гүлбара Асанбекова. Бул жерде эл үчүн эч бир күйгөн жери жок. Ит арзан мүлкүн сактап калууга жанталашып, болгон эмоциясын мамлекеттик орган жана далилсиз сөздөрүн чыгарбай койгон журналисттерден чыгарып ызырынып жүрөт. Я тебя предупреждаю, туруп юражака. Гүлбара деп. Жана бир Гүлбара деген аяк тиктип атпайбы? Комик болуп, пулам атпайбы? 6 жылкы гана алган. 6 жылкы эле берипти. Ай, ошо Гүлбаранын баласы жанагы Эрмек деген, Талиповдун помощниги деген чынбы? Ооба, туп деген. Эл үчүн көкүрөгүн тосумуш болгон Гүлбара Асанбекованын уулу Эрмек Асанбеков убагында алдамчы Асыл Талипова менен тыгыз иштешкен жигит. Аман. Сиз Эрмектен алдыңыз беле? Эмне болуп байланышып калдыңыз Эрмек менен? Балафот сын. Балафот? Ана арзан. Десем арзан. Аламын.
2019'dan beri Elmek menен çok öpüp divizyon kılıp жүрөт. Талипова. Клиент табаттагы акыл өзү качкан бойдон кетет, аркасын тазалап. Шылуун Асыл Талипова бирөөсүнө өтө арзан сатса, башкаларына болсо ар кандай бартер менен эптеп акчага айлантып, Иорданиялык ишкердин бизнес борборун сатып үлгүргөн. Көп ар кандай жол менен алганда бирөө бетон заводдон алыптыр, бирөө тиги машинесин берип ош күйүш болуп ушундай да. Бүт эле посредниктер көп бердичи. Асыл Талипова тигилерге баягы үйдү салдырып атканда бетон заводдон бетондорду алып турган экен, кирпич заводдон кирпич. Анан бирөөлөр барып тияка машинесин берип ушундай ош күйүш да көбүлөр ушундай. Асыл Талипова чалма кейин чалып кеткен жер элге үй катары сатылды делгени менен учурда Бишкек мэриясынын балансында турат. Азырынча эч кимге берилбейт. Ал эми Асыл Талипова болсо 95 кылмыш иши менен камакта отурат. Чогулгандар арасында билбей акчасын Асыл Талиповага карматып жиберип күйүп калгандар да бар. Аларды да туура түшүнсө болот. Бирок Талипова менен табакташ Гүлбара Асанбекова жана Улукман сыяктуу чала блогерлердин азгырыгына көпчүлүк алдырбашы керек. Мындай эки жүздүү кишилер эл үчүн күйбөйт, күйүп да жыргатпайт. Ал эми жер, үй талашчыры, мүлк маселелери баары документке таянуу менен юридикалык негизде чечилет. Куру кыйкырык ар кимге зыяндан башка пайда алып келбейт. Муну ар бир жаран түшүнүшү керек. Гүлбара Асанбекова жана Улукман Айдаралиге жакында тиешелүү органдар кылмыш ишин да козгосо керек. Анткени аларда Асыл Талипованын алдамчылык иштерине шериктеш экени көрүнүп эле калды.